Саламатсызбы? ЗАГС кыктырайын деп сотко арыз берсем, жолдошум келбей койду. Эми сот күйөөңдүн макулдугу керек деп жатат. Ал келбейт сотко. Колуңан келгенин кыл деп айтты. Кантип кырктырсам болот? Сиз сотто эгерде 1, 2, 3 жолу сот чакырып, соттун боло турган күнүн, ордун, саатын билип, соттун чакыруусун алып, бирок ал мындай өзүнүн келбей калгандыгы жөнүндө жүйөлүү себептерин көрсөтпөй, сотко келбей турган болсо, мындай учурда сиз чечимди сырттан кабыл алып берүүнү сураңыз. Анткени мындай учурда сот сырттан чечим кабыл алганга толук укуктуу болот. Андан сырткары сиз эгерде мындан ары чогуу жашабайм десеңиз, жарашууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок экендигин ишенсеңиз, анда ушундай соттон талап кылыңыз. Сиздин талабыңыз боюнча кыркылат. Анткени мындай сизди мажбурлап жашатууга мыйзам менен тыюу салынат. Эгерде сиз жок жашабаймын деп чечим чыгарган болсоңуз, анда сотко өтүнүч келтириңиз. Демек, чечимди сырттан кабыл алып берүү жөнүндө. Сиз бул жыл менен никени анын катышуусуз эле, аны катыштырбай, анын пикирин дагы сурабай туруп, нике күбөлүктү кырктырсаңыз болот.